Ассаламу алейкум, кадырлуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Эфирде спорт мейкиндиги көрсөтүүсү кыргыздын канына, жанына сиңген улуттук оюнубуз, ата бабадан калган көкбөрү оюнубузду көптөгөн бүтүндөй кыргыз элибиз күтүп калды. Көптөн көп күткөн оюнубуз 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата президентибиздин кубогу болмокчу. 27 августтан тартып 7 сентябрга чейин кереметтүү көлдүн жээгинде тагыраагы Чолпон Ата шаарында оюн болмокчу. Ушул алдыда боло турган оюнга азыр өзүңүздөр көрүп жаткандай жогорку лиганын чемпиону Ынтымак командасы өз машыгуусун ушул көлдүн жээгинде башталды. Сиздерге кенен маалымат алып, машыгуу жөнүндө, даярдандуу жөнүндө баштан аяк быйылкы 2025-тин составы туурасында бардыгын тартып көргөзмөкчүбүз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Талас облусунун Көкбөрү федерациясынын вице-президенти Талантбек уулу Адилет мырза. Адилет мырза, көлгө Чолпон Ата шаарына Ынтымак командасынын келгенине канча күн болду, канча убакыт болду? Biz birinciden assalamu alaikum Көкбөрү сүйүүчүлөрү. Biz Ысык көлгө сборго, Кубокко сборго келгенибизге 5 күн болду. 7-эмеде келгенбиз. Августта. 7 августта баштаганбыз сборду. Ошо. Аргымактар да келдиби? Аргымактар сразу эле келген. 6-сында келген аргымактар. Bir күн эрте келген. Балдар эми бири-бирин сагынып калыптыр. Сбор аябай сонун өтүп атат буюрса. Футбол ойноп атабыз, жеңил тренировка болуп атабыз. Ат бастырып атабыз, көл жээкке барып атабыз. Жакшы сбор буюрса, аябай сонун өтүп атат иншаллах. Күн сайын машыгууда. Күн сайын машыгууда. Жогорку лига силердин оюнуңар канчасында башталат? Негизи өзү 29-ында башталат. Высший лига 1 сентябрдан 7 сентябрга чейин болот. Футбол ойнойбуз, ат минебиз, машыгуулар Кудайга шүгүр болуп атат. Аста оюндарга жакшы эле ийгилик. Машыгып да жатасыздар, эс алып да жатасыздар. Ооба. Машыгып атабыз, көлгө чыгып атабыз сууга. Жакшы Кудай буйруса баары. Канча сааттан футбол ойноп атасыздар? Футбол 2 саат. Ар кандай эме коюлган. Bir күнү зал, bir күнү кросс, bir күнү футбол, ар кандай. Багы ар бир күн өзүнүн программасы, машыгуусу бар. Тренерибиз бар, ошол убакыт саат менен кылдырат постоянно. Өлкө башчыбыз, өкмөт башчыбыз ушул уруксат бергенде кубансаңыздар керек. Эми себеп дегенде эл оюнчулар аябай ушул чемпионатты күттүк да, Норус турнири болбогандан кийин. Энди өзү Кыргыздын оюну Көкбөрү болгондон кийин баарыбыздын каныбызга сиңип калган оюн да булчу. Баарыбыз чыдамсыздык менен күттүк. Бизден да көрөрмандар көп күткөндөй болду, сурашып, телефон чалышып алдан. Кудайга шүгүр, биз да сүйүнүп атабыз мындай командаларым бар, дайынданып атат аста оюндарга. Ынтымак командасынын жатаканасына келдик. Балдар ушул жерде жатып, машыгып жаткан экен. Азыр Эрлан мырза бир сыйра көргөзөт. Бул жерде жалпы канча адам бар? Бул жерде жалпы команданын 12 оюнчусу, саяпкер, атты караган 3 жигит бар. Анан жетекчи тараптан 1 жигит, 2 жигит, 20дай адам постоянно ушул жерде болот. Машыгуу жыйыныбыз баштаганда 5 август күнү старт алган. Кудай буйруса 1 айлык машыгуу жыйыныбыз толук ушул жерде өтөт. Өзүбүз көнүп калган үй. 2020-жылдан бери Ынтымак командасы машыгуу жыйындарын ушул жерде өткөрөбүз. Айт болсун деген байкенин үйү. Жаныбызда жакын, ыңгайлуу ипподром бар. Ат майдан. Көлгө да жакын экен, ипподромго да жакын экен, эртең оюнга да жакын болот экен, Албетте. 1 айдан ашык ушул жерде болот экенсиңер эми. Кудай буйруса. Жакшы. Балдар бул жакта жатат окшойт, Жатакана бар. Балдар жогоруда көрсөтүлгөн үйдө. Бүт условиялары менен. Буякта ашканабыз бар. Тренер, машыктыруучубуз бар. Койгон режим, рацион, күн тартиби. Эртең менен туруп таңкы 6-да ат бастырышат. Эртең менен 6-да башталат. 6-да башталат. Андан кийин ат бастырып келип, эртең мененки тамактануу, завтрактан кийин эс алышат. Кутайт экен да кайра.
уктайт. Восстановление. Ооба. Анан түшкү тамактануудан кийин бир аз өздөрүнүн жеке жумуштары менен болот ушул жерде. Көлгө барышат, көлгө түшүшөт. Анан кайра эле кечки машыгуулар, бир күн машыгуу залында болсо, экинчи күнү жеңил футбол жана бир жумада бир жолу кросс чуркап турушат балдар. Формаларына келип баштадыбы? Эми азыр жакында эле чогулдук да, бир жума эле болду башталган. Кудай буйрса жакшы, ийгиликтер. Өздөрү көнүп калган профессионалдуу көкбөрчүлөр, спортчулар. Кыскасы жетекчилик машыгуу болсо машыгуу, жатакана болсо жатакана, атка сарай эмне болсо бардык маселени чечип, эч нерседен кем кылбай, кор кылбай камсыздалып жаткан экен да. Албетте. Аракет кылып атабыз колдон келишинче. Кудай буйрса аттар менен күнүгө эртең менен 6-дан 8-9га чейин ат бастырабыз. Өзүңөр көргөндөй эле ушундай круг бастырабыз, кол жээкке бастырабыз эртең менен туруп. Ошондо аттардын Кудай буйрса таптар энди келип атат. Балдар чогулуп эметкенге чейин чала учук минилип жүргөн аттар. Андан кийин балдар келгенден кийин баары тегиз минилип баштады. Кудайга шүгүр, энди дагы асыда убакыт бар. Келтиргенге аракет кылабыз. Кудайым буйрса Азияны эле чабам. Азияны чабып жүргөнүмө быйыл могу лигага чапканыма 2 жыл. 2023-жылда ушул жерде жайында дүйнөлүк чемпионат болгондо машыгууларда минип жүрдүм. Ошодон жактырып анан 2024-23 ушу Азияны чабып келатам. Кудайым буйрса. Азиянын табы жакшы, бир аз эттүүрөөк, эми оюнга чейин формасын алып келет го, Кудайым буйрса. Жалпы негизинде жакшы Азиянын табы. Азиянын оюнда эми оюн көрөрмандарын көп эле билет. Оз Элпек Казанга барат. Ойноктугу менен айырмаланат, күлүктүгү, ойноктугу менен. Казанга токтогондору жакшы бар буюрса. Азыр кандай кылып иштеп атасың? Азыр эртең мененкисин минип атабыз, тоого бастырып атабыз. Көл жээкке бастырабыз, курка, саяпкердин айтканы менен кылып атабыз. Быйыл жаңа минип атам, буга чейин имилген деле эмес, ынтымак командадан биринчи жолу келип атат. Былтыр Кыргызстан курама командасы менен көчмөндөр барып келген. Халиф деген ат. Жашы 5 жаш. Буюрса даярдыгы жакшы буюрса. Бул улак болбойт деген убакыттан бери эле токтобой туруп иштетилип келатат. Аттын даярдыгы жакшы буюрса, дагы бир 20 күн убакыт бар. Буюрса, сонун даярдыкка келип калат ошол убакытта. Өзүм баш жумшак атты көп мингендиктен мунун да баштары аябай жумшак экен. Додозу да аябай күчтүү. Ургандары пол защитага чаба турган атта. Чабуул кылсаң да болот, коргонуу кылсаң да болот. Ошондуктан чабуулга да коргонууга да кетет деп ошол себептен тандап ушул атты миндим да. Аргымактар көлгө келгенге чейин, берге машыгууга келгенге чейин дагы Норус турнири болбой калгандан кийин аргымактарды чачыратпай бактыңар окшойт, жайы менен. Ооба. Себеп дегенде 9-майдагы күмөн болуп турду, болот болбойт деген суроо белги болуп турду эле, акыры болбой калды окшойт. Андан кийин аргымактарды коюр бедиңер окшойт,
Ооба 9 май жеңиш күнүнө арналган мелдеште оюн болбоорун биз бир 20 күн калганда билдик. Оюн баягы өкмөт тарабынан тыюу салынган экен, убактылуу эрежелер иштелип чыкканча деп. Коопсуздук чаралары көрүлгөнчө деп. Анан жеңиш күнүнө арналган турнирге жетишпей калды да эреже иштелип. Анан кээ бир аттар баягы үйүргө барып келди. Бир-эки атыбыз барып келди, калган аттардын баардыгы эле турду. Өзүбүздүн Бишкек шаарынын Күнтууда Чүй областында сарайыбыз бар. Ошол жакта саяпкердин көзөмөлүндө ар дайым турду. Аттардын азыр биздики негизи мындай айтканда ушу жумуштан кийин жейт чөптөрүнчү. Сүлүк карага бияны салып. Аттаргачы. Эртең менкисин буларды биз ачкар мүнөз. Себеп дегенде бир жылда 4 мезгилде ошо 4 мезгилге жараша жумуш кылабыз аттарга. Точканы эмес салып кой. Анткени азыр август айы ошого туура алып келип атат да бизде. Күн ысып кетип атат. Аттар басып келгенде канча убакыт чепчебей турат? Аттар басып келгенде мындай болот. Негизи 1 сааттан 2 саатка чейин болот, а бир жагынан аттардын жумушуна жараша болот. Кезегинде 3 саат турат, кезегинде 4 саат турат. Кезегинде 5 саатта байланыша турган убактар болот. Ар кандай болот. Аттын өзүнүн этине, Абалына жараша. Абалына, ошо берилген жумушуна жараша эме кылабыз да. Караштырабыз. Кезегинде ушу жайдын күнү түштөн кийин мине турган убактар болот атайын. Эртең менен ысыкка калтырбай салкындан минсек, түштөн кийин бир атайын эти оорурлар аттарды терип алышка туура келет. Бул аттардын баардыгы режим менен турабы? Бүт режим менен бизде мына бүгүн канчасы болуп калды бизде? 11. 11 болсо, мына бүгүнкү күнү 11-күнүн азыр ушул күндүн 1-чи чөбү да. Бүгүнкү күндө. 1,5 сааттан суусун ичет, анан берчү дагы смес өстүн берчү нерселер бар, жем менен кошо. Ошол. Анан ошо менен кечкиге буюрса, кеч кирсе саат 7-тен баштап кайта кечки окаттарын, сууларын баштайбыз да иштеп. Эрлан мырза, быйылкы президентибиздин кубогуна ынтымак командасынын аргымактары канча пайызга жаңыланды, канча аргымак алып келдиңер, коштуңар, күчүңөрдү же болбосо жеңишке умтулуу максатында? Кудай буйруса, быйыл 2025-жылдын эсебинде бул биринчи мелдеш болот. Былтыркы аттардын былтыркы составынан 60-70% ат алмашты го да. Кудай буйруса, быйыл жаңы аттар көп. Бирок ошол эле жогорку лигада оюн көрсөтүп жүргөн аттар. 60-70 деген уже бул көрсөткүч 6-7 деген ат да? Ооба. Бул чекесинен көргөзүп койсок. Бул да жаңы келген аргымак деп атасыңар, э? Ооба. Буну кайсы ат бул? Норус турниринин астында Норус турниринин астында алганбыз. Бизге демөөрчү болуп өзүбүздүн жердештерибиз алып берген. Аты Тумар. Кудай буйруса, быйыл оюнун көрөбүз, эми эртең машыгууларда билинет. Ынтымакта биринчи жолу оюн көрсөтөт. Андан кийинки ат бул кортеж. Кортеж быйыл ынтымакка биринчи жолу чабылып атат, э? Ооба. Андан кийинкиси? Бул Арыш деген аргымак былтыр Мурас командасында чабылган. Сатып алдыңарбы? Жок, бул көчмөндөр оюндарына барып келди. Бул өзүбүздүн мен кесиптеш байкемдики. Быйыл ынтымак командасына сурап келдик. Ким чабат? Азыр үстүндө чабандастар бага белгисиз. Позициясы жарым коргоочу. Коргонууга, чабуулга кете берет. Оозу элпек, күлүп. Чоң экен, э? Улдаматы. Булат. Бул жаңы келди. Бул дагы жаңы экен да? Ооба. Бул да былтыр Ийгилик командасында чабылган. Аттын кличкасы Туран. Оюндагы позициясы жекеме-жеке. Буну эртең ат алмашып калса деп атпаймынбы? Ооба. Кудай буйруса ошо ат алмашып калса кошулуп калышы мүмкүн, эртең машыгууларда көрөбүз. Жекеме-жекеде аватар бар. Кортеж бар. Байтору бар. Байтору бар. Бул ошондо 4-чү ат болот экен да, Туран. 4-чү ат болот. Эми азыр оюнда урган аттарга караганда ушу тоскон аттар көбүрөөк пайда болобу дейм да. Азыр Командага,
Ат буюрса даяр. Мен эң биринчи чапканда ушундай формада болчу. Ат азыр да ошо формасында экен. Даяр экен да. Эртең коюмбуз, эртең айчыбыз даяр ат. Эми өзү кичик болгону менен күчтүү жылкы аябычы. Башка аттардан айырмасы ошо күчтүүлүгү менен анан ылдамдыгы менен айырмалат да, күлүктүгү менен. Аябай кичекей, бирок кээ бир аттар чоң, кыймылы жай, күлүктүгү жок, урунуп каласың. Бул кичекей болгону менен ылдам да, көп урунбайсың. Ылдам ат кыймылдайт да. Кээде өзүм жетишпей калам болчу. Аябай эле ылдамдыгына. Аттардан ылдамдыгы менен айырмалат. Күчтүү жылкы. Чарчаганда көп биле бербейт. Көп чарча бербейт да, ханясы да жакшы да. Кара кел аттар көбөйүп турго. Аттардын баары окшош. Бул хан заман деген жаңы келген аргымак. Бул дагы Эрлан деген, Ачок деген байкебиздин аты. Кудай буйруса быйыл ынтымак командасына жаңы кошулду. Кара Бура районунда талпак жер улактарда чабылып жүргөн. Анан айыл өкмөттөр оюндарынан көрүп, жактырып алып келгенбиз. Кызматы? Кызматы толук коргоочу. Ким им калышы ыктымал же аныкталдыбы? Машыгууларда да көрөбүз, бирок азыр даярдыктарды Коргонбаев тойчу көрүп жүрөт. Андан кийинки аргымак? Бул аргымак Король. Бул да быйыл жаңы келген аргымак. Былтыр Таластын 80 жылдыгына арналган мелдеште Чүй Токмок командасында чабылган. Ошол жерден Талас райондук көкбөрү федерациясынын жетекчиси Шабыралиев Дамир деген байкебиз ынтымак командасына да алып берген. Бою жакшы экен, э? Ооба. Бийик ат экен, чоң ат экен. Бийик, жакшы ат. Коргоочу окшойт. Коргоочу, жарым коргоочу бул да. Чабуулга да Казанга барат. Топ келишкен ат бу да жакшы. Чабан деси? Чабан деси, бунуку да тактал элек. Машыгууларда көрөбүз. Өңкө, футболдун ынтымак командасында ким жакшы футбол ойнойт? Ассалому алейкум. Бизде ынтымак командасында футбол ойногон Майрам Беке жакшы ойнойт. Барын алдап жүрө жанатам бери. Дагы тоолуп баратат окшойт. Майрам Беке жакшы ойнойт бизде. Оппа. Анан Нурлан байке ойнойт. Тамаша иретинде футболдо ким чуркалбайт же топ тээ болбойт? Барата тургандарда. Баратарыстарбы эме турупту, э? Кушчубай. Кушчубай футбол жакпайт окшойт, э? Айла жок эле келет окшойт. Сенчи? Бир аз ойнойм мен. Кызыгуу бар. Ооба. Кандай болуп атат эми сбор? Сбор буюрса жакшы эле өтүп атабыз. Бир жумадай калды чогулганыбызга. Азыр аттарды бастырып даярдап атабыз. Өз машыгып президентский кубок болот дегенден бери даярдык үстүндөбүз. Даярдык жакшы буюрса. Ооба, Кудайга шүгүр буюрса. Азыр бардык кем каршылык бүт барын жетекчилик карамагында. Чечти. Ооба. Көйгөй жок. Көйгөй жок, баары жакшы. Улак сагындыңарбы? Сагындык. Бизде эмес эле элдин баары сагындык окшойт. Көп эл бүтүп атат азыр. Наурыз түнүнөн баштап оюн болбогондуктан. Азыр президентский кубокту көп эл келип көрөт го деп ойлоп атабыз. Ынтымакка 2024-жылы кошулгам. Ал жылы Ноорузду анан 9-май чапканбыз. Ошо менен 31 көчмөндөр оюну болуп, 31 высший лига болбой калган. Быйыл Нооруздан баштап Норуз болбой калды. Андан кийин 9-май болуп алды. Буюрса 31 президентский кубок даярдыгыбызды көрүп атабыз азыр. 3-чү оюн экен да сен. Буюрса 3-чү оюн. Алдында аргымак жөнүндө айтсам, точка аргымагы. Өзүм райондук шенен эле чабып келгем. Лигалык оюндарда 2-чи лигага чабылган Талаш шаары. Анан высший лигага, жогорку лигага эми быйыл чабылат буюрса. Эми бестен жерден быйыл оюн болбой калган, шарт коюш оюн болбой калган себеби аттар, жаңы аттар кошулат, бирок жаңы дегенде кандайсың эми? Бөлөк клубтарда чабылган аттар, бирок ынтымакка биринчи жолу чабып аткан аттар да. Эми арасында жакшы тажрыйбасы бар, анан кичине тажрыйбада үйрөтө турган аттар бар да. Анан балдарга эми ылайыктап, өзүң айткандай балдар тааныйсыз, ошолорго ылайыктап чөп тап келчи бери. Ошо балдарга ылайыктап эме кылып атабыз. Даярдап атабыз. Ошо балдардын улак ойной турган камын көрүп атабыз да. Кудай калса эми тартып кет.
жарайды, жарабайды деп айта албайбыз. Жараштырып атабыз да, міне. Кичине окшоштуруп эл катары. Эми чоң клуб Кыргызстандын алдыңкы клубтардын бири болгондон кийин биз да ошого ылайыктап аракетибизди кылып атабыз. Себептен балдардын баары тажрыйбалуу балдар. Ушу тажрыйбалуу балдарга кичине балбан, курч тажрыйбасы бар аттардан бериш керек да. Эми ал биз колдон келишинче аракет кылып атабыз. Эми бул спорт талаасында буйруса көрөбүз. И келечекте дагы ушу ынтымакка дагы көп убакытка чейин кызмат кыла турган аттар да болуп калуучулар бар арасында. Дагыдан аттар жаңырат. Ошол. Быйыл буюрса эми биздики эми жылына эле жаңылануу болуп атат. Өзүм негедир бир пешенеме бир жакшы турбай койду да. Туш болбой жатабы? Туш болбой жатат да. Анткени жылына жаңылалуу болуп атат. Анткени бир убакта ушу байракты эле чаптым окшойт, бир 2 жыл, 3 жыл. Андан кийин жылына жаңаттар келип атат. Быйыл да жаңыланып кеттиби? Туруктуп атып турбай жатат да байрактан кийин. Жылдан жылга жаңат болуп атат. Былтыр да жаңаттардын бирин чапты элек, быйыл дагы бир жаңатты алып келип атабыз азыркы күндө. Кайсылар ыргымак? Көрсөтөлү эми өзүбүздүн ат. Аты эмне? Ушул бул аттын аты Тумар. Тумар. Жана башында көрдүк го. Бул эми өзүбүздүн эле дос балдарыбыздын бири алып келди бул аттычы. Аскат деген дос балабыздын аты. Норуста ат чыкпай жатып, өзүбүзгө ат издеп жүргөн учурда ошол дос бала алып берди эле ушул атты. Буюрса эми ушуну дайындап атабыз алдыдагы оюндарга. Аскат. Кагаздиев. Тиги поколение оюндарда 93-төрдүн жетекчиси. 93-төрдүн жетекчиси. Балбан ат экен, Балбан ат. Шунтуктары жокпу мындай тебелчү кулап барып? Жоош. Жоош ат экен. Башын тартып койчу алдыга Эрлан. Кел. Эрландын быйылкы эмне турган аргыма Тумар. Чоң, беделдүү. Аргымактар. Эрлан. Бунун бою канча? Мунун бою бир 75-тин үстү го дейм. Андай балбан жылкы экен да, буту колу да жоон экен. Чуркашы кандай? Чуркашы жакшы. Өзүнө аябай эле ылдам да, могу эмесине көлөмүнө. Анткени баягы жазында поколенияда 91лерге чабылыптыр. Ошондо көрүп, ошодон кийин анан Оюнун көрдүң беле сен? Оюнун көрдүк 91лерге чабылган поколенияда оюн. Сүзүшү кандай экен? Жакшы сүзүшү. Биздики буюрса эми жакшы. Азыр мына саяпкерибиз бар, тренерибиз бар. Ар ким өзүнүн жумушу менен алек болуп атат да. Тренерибиз бар биздин дагы. Ал бала менен да көптөн бери иштешип жүрөбүз. Ал өзү ушул жактын эле кулуну, көлдүн. Макс мырза. Макс мырза. Силердин физикалык кароону, машыгууну ошол Макс мырза кылып жатат. Ошонун көзөмөлүндөбүз биз. Анткени 2022-де дагы ушул жакта биз баягы көчмөндөр оюндарында сборный Кыргызстанды карап ушул жакта дайындаган, ал да өзүнүн ишин так билген балдардын бири. Ошону менен иштешип атабыз азыр. Кечинде ошол тоого десе тоого, залга десе залга, жаткыла десе жатып уктап калып атабыз. Демек бардык режимди ошол Макс мырза түзүп берип аткан экен да. Ооба, биздин физикалык жакты ошол бала карап атат да. Учурдагы ушул мамлекетибиз уруксат берип көкбөрүгө. Биз күткөн, биз эңсеген убакытка келип жеттик десек жаңылышпайбыз. Оюн болбой калып, сагынуулар болот. Айылда, тоолуу аймактарда, жайлоолордо оюн чаап жүрдүк, болбой эле бул өзүбүздүн чаап жүргөн бул клубной оюнубуздай болбойт да. Көрөрмандар менен, эл менен, журт менен, элдин сүрөөнү жок, кыйкыр өгүрүк жок. Көкбөрүгө деле күйөрман болмойнчо бул көкбөрү кызыгы жок, чыкпайт да. Ушул көкбөрү күйөрмандарды да көптөн бери күтүп сагынып турган учуру азыр. Себеби ар бир эле көчөдөн көрүшкөн баардыгы эле качан болот, оюн бүт эле ушул оюн тууралуу сураган кишилер качан болот. Кудайга шүгүр, аман эсен командабыз менен толук ушул президенттин кубогуна даярдык көрүп атабыз. Сагынган күнүбүз келди, кудайга шүгүр. Оюнчулар да бири-бириңерди сагынып калыпсыңарбы? Ооба да. Алигече баягы сагынычыбыз тарабай атат десем жаңылышпайм да. Көптөн бери
март айынан баштап көрүшүп элекпиз, ар ким өзүнүн жеке жумушун менен тигил жакта бул жакта телефон менен эле байланышып болгон болбосо ушул жерге келип баарыбыз жүз көрүшүп аманчылыкта сонун уюм болот. Эми силер профессионалдуу улакчысыңар да, көк бөрүчүсүңөр да. Көк бөрү жок кыйыныраак болуп калат бекен? Ачыгын айтып Албетте кыйын болот. Бул ар бир эле спортчунун эмесине го дейм. Мисалы күрөштө деле ушундай тынык болуп калса сагынса керек, биздей боло элечи. Албетте сагынабыз. Бири-бирибизди сагынабыз, оюнду сагынабыз. Аманчылык болуп турса, көк бөрү оюнубузду өзүбүздүн улуттук оюнду ойноп өстүргөн жакшы болот. Дагы бир айгашкалуу кара керек экен. Кайсыл аргымак? Бул аргымактагы бул жаңы аргымак, жаш 4 жашта. Улан деген байкебиздин аты. Кудай буйруса, буда да үмүтүбүз чоң. Бул баягы атактуу Бойка, Сармат, Байтору аргымактары менен энеси бир. Бөлтүрүк аты. Бөлтүрүк деген күлкө чалып жүргөн айгырдын баласы өзү. Линия бөлтүрүктүкү. Күлүккө чалып жүргөн Ооба. линиялардан экен да? Ооба. Бул кызмат Бул коргоочу кызматка алдык. Келечекте оюндарда көрөбүз, Кудай буйруса. Менин аргымагым Акниет. Талас областынын Көк бөрү федерациясынын президенти Эрлан акен аты. Акниетти 2 жылдан бери чабып келатам. Кудайым буйруса, Акниет коргонуда өз ишин мыкты аткарат. Кудайым буйруса, алдыдагы президенттин кубогунда дагы жакшы оюндарды көргөзөбүз деген ниеттебиз буйруса. Чоң оюнду көрүп жүргөн былтыр дагы Кудайым буйруса деп немеге барып келдик, көчмөндөргө. Көчмөндөрдө Рустам Тыналиев чапкан. Чоң оюндарда жүргөн лат. Өз ишин мыкты так аткарганат. кызмат өзү кандай өтөлүп жатат? Президенттик жүк, президенттик жоопкерчилик себеп дегенде бул мамлекет тарабынан камсыздалбаган улуттук спортта олимпиаданын баягы түрүнө кирбегени үчүн баягы өзүңдүн арооңду өзүң тарт деген спорттун түрү да. Себеп дегенде канча аргымак болсо ошончо эр жигит да бар. Алардын бардыгын кармаш керек, багыш керек, аргымактарды даярдаш керек, саябкер. Кыскасы түгөнбөгөн көйгөйү толтура да. Кандай болуп атат эми түйшүк? Эми бул командадан тышкарыда биздин башкы максатыбыз негизи көк бөрүнү өнүктүрүү. Өзүбүздүн кичи мекенибиз болгон Талас областында аймактык көк бөрүнү өнүктүрүүсүндө иш алып барып атабыз. Бул команда ошол бизге чейинки иштеп кеткен, бизден кийинки келе турган адамдардын мээнети. Ошол жерде көк бөрүгө кайдыгер карабаган инсандар көп. Демөөрчү болуп жүрүшөт, балаларды келип карашып, атын алып берип антип жүргөн байкелерибиз да көп. Эмесе бир команданы тартыш бир адамга оор болуп калат да. Андай жардамдар болбосо, биз кээ бир командаларды көрүп атабыз. $1 миллион деле бир жылга расход кетип калат да. $1 миллион доллар сома. Бир жылдык расходу. Бизге өзүбүздүн командадан тышкарыда жардам берип жүргөн байкелердин өзүңүздөр көрдүңүздөр, бир 20 аттын 10дон ашык эле ошо. Кайдыгер карап турбаган, мындайча айтканда, күйөрмандардын аттары да. Өздөрү тарбиялап, чоңойтуп, өстүрүп, же болбосо алып берип ушуну чапкыла эл журтка кызмат кылсын деген инсандардыкы. Ар бири кеми дегенде $15-20 миң турган аттар булар бардыгы. Анан максатыбыз жогоруда айтып кеткендей, аймагыбызда көк бөрүнү өнүктүрүү. Жетишип аткан жетишкендиктерибиз ошо бизде мурунку иштеп кеткен байкелердин мээнети да. Дастан Арчыбекович иштеди 3 жыл. Андан мурун Жылдызбек Музуратбеков байкебиз иштеди. Бегалиев Талас байкебиз 2 срок иштеп берди. Ошол байкелердин убагында чыккан азыркы ынтымактын золотой состав деп айтып коюшат. Эртең бул балдардын да, мындан кийинки чыга турган балдардын да келечекте көптү үмүттөндүргөн жаш оюнчуларыбыз көп бизде, жалпы эле Кыргызстанда. Ордун толукташ үчүн аймакта оюндарды көбүрөөк өткүзүп атабыз. Ал жактын чыгымдарын
толук өзүбүздүн көзөмөлүбүздө өзүбүз расход кылабыз. Президент катарында. Президент катарында. Анан өзүңүздөр көрдүңүздөр, вице-президент досторум бар. Бирөө жемин көтөрүп келип, бирөө атын алып берип, бирөө тиги тамак ашын көтөрүп келип, жанында каралашып жүрүшөт балдар. Бутка бут, биргеликте максат бир дегендей. Ооба. Кызмат бир. Өзүңүздөр байкагандай баарыбыз классташ балдар, 92-жылкы досторум бардыгы. Эми 1 жылдык мөөнөтүбүз калды. Колдон келишинче дагы жакшы иш алып барабыз. Курамды дагы жаштарды кошобуз деген үмүттөбүз. Бизден кийинки жетектей турган инсандарга жакшы команда калтырып кетебиз деген үмүттөбүз. Рахмат. Анда оюн талаасынан көрүшөбүз. Ишиңерге ийгилик, Рахмат. аманчылык. Сизге да рахмат. Ушинтип спортту бир гана Көкбөр эмес, Кыргыздын спортун дүйнөгө чагылдырып, күйөрмандар менен бөлүшүп жүргөнүңөргө Аллахым ыраазы болсун. Ишиңерге ийгилик силерге.